Бұл имбирный напиток. Имбирный смес кылабыз азыр. Но 2 лимон. Лимондун согун банкага сыгып алдым. Себеби тураганда согу чыгып кетпес үчүн банкага сыгып аласың. Лимонду турайсың, кубик кылып майда. Сырты менен турайсың, сыртында витамин аябай көп болот экен. Лимондун мындай простудаларга жакшы экен, аябай көп ооруларга, грипптерге мынау кышында болгон. Мынау имбирдин сыртын тазалап, мындай кубик кылып турайсың, картошкадай эле кылыпчы. Сыртын кырып туруп, сыра. Анан мына мясоровкага тартам азыр. Мынау лимондун данын чыгарып аласың ичинен, мешать этет тартканда. Анан муну тарткандан кийин экөөнү аралаштырып, экөөнү кош эле тартам азыр. Тартып туруп, анан буга аселе аралаштырып, холодильникке банкага салып коем. Ошо күндө бир чайный ложкадан жылуу эмеге, теплый эмеге, чайга кошуп ичиш керек да. Муну өтө кайнак сууга кошконго болбойт. Себеби бул свойствосын жоготот да. Ошон үчүн жылуу чайга кошуш керек муну. Өтө муздак эмес, өтө ысык эмес. Кошуп туруп, мына сместен ичиш керек. Эгерде ашказаны эч кимдики оорубай, гастрити жок болсо, ачкарын ичсе болот күндө. Похуденияга да жакшы, грипптерге да жакшы, иммунитетти көтөрөт да бул. Күндө ошо бир чайный ложкадан ачкарын ичиш керек. Эгерде бирөөнүн ашказаны ооругандар, гастрити барлар ачкарын ичпей эле мындай эле тамактан кийин ичип алса болот, жарым сааттан кийин, тамак ичкенден кийин. Ошол мындан напиток кылып мен ичип коюп жүрө берем да, мындай көбүрөөк сууга кошуп коюп. 2 чайный ложканы жарым литр сууга кошуп коюп ичип жүрө берем эме кылып, кечке басып туруп. Грипп болсоң дагы, грипп жеңил өтүп кетет. Анча оорубайсың да, катуу ичине түшкүрүп эле өтүп кетет. Баш ашың көп оорубайт. Тамак самагың көп оорубайт да. Азыр эми тартып аралаштырам аселге.